Саламатсыздарбы? Мен Курманалиев Элеман Курманалиевич, Келечек Турак Жай кооперативинин төрагасы болом. Келечек Турак Жай кооперативи 2019-жылы ачылган, 15-октябрда. Ошондон бери жакшы күндөрдү өткөрүп атабыз десек болот. Адан тышкары дагы анча-мынча компаниялардын түшүнбөстүктөн сыноолор болду десек да болот бул нерсеге. Адан тышкары алдыга койгон максаттарыбыздын бири ар бир адамды, үмүт кылып келген адамды үйлүү кылганга колдон келген күчүбүздү жумшайбыз десек болот. 4 жыл аралыгында Келечек кооперативи кооператив принциптерин бекем сактап иштеп келе жатат. Принциптерди айта кетсек, бул биринчиси ачык айкындылык жана кезектүүлүк. Ошол кезектүүлүктү сакташ үчүн Келечек кооперативи ар бир мүчөсүнө жеке кабинет ачып, ошол жактан өзүбүздүн мүчөлөрүбүз кезегин карап келип жатат. Мындан тышкары ал жеке кабинетте кооперативдин абалы боюнча дагы толук отчет берилип турат. Мындан тышкары кооперативдин мыйзамдарын өзгөрүү болуп, жакынкы аралыкта мамлекет тараптан көзөмөлдөчү турган мекеме кирет. Кудай буйрса, ошол мыйзам кабыл алынып калса, мамлекет тараптан турак жай кооперативдерди көзөмөлдөчү тургучу мекеме кирет. Бул көзөмөл кеп алган болсо, буга чейинки болгон негативдик иштердин алыс болушуна мен толук ишенем. Келечек Турак Жай кооперативинин буйруса октябрь айында 4 жашка толуп туулган күнү болот. 4 жашка толуп атат десек жаңылышпайбыз. Келечек Турак Жай кооперативинин негизинен ачылганда максаты эмнеде болчу? Келечек Турак Жай кооперативинин максаты орто жана ортодон ылдыйраак жашаган жарандарды турак жай менен камсыз кылууга себепчи болуу. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнгө чейин ачылгандан баштап 600дөн ашык жаранга турак жайлуу болгонго себепчи боло алдык. Ошондой эле турак жай алгандардын арасынан акчасы болуп калып, мөөнөтүнөн эрте төлөп кутулуп акчасын документтерин чыгарып кеткен адамдар дагы жок эмес. Бүгүнкү күндө дагы алып болуп келүүдө. Кооперативде негизи ачылгандан максаты эмнеде болчу? Кыргыз Республикасында өзүңүздөргө билгендей, турак жайга муктаж жарандардын саны көп. Тилекке каршы мамлекет тараптан да жардам болуп атат, банк тараптан дагы кандай гана турак жай алышка альтернативалар болсо, ошолордун бирден бири кооператив болот. Кооператив негизи кандай иш алып барыш керек? Кооператив деген катталганда очеред менен болуш керек. Бардыгы ачык айкын болуш керек. Эч кандай жашыруун эч нерсе болбош керек. Канча деген жаран кезекке турса дагы, турак жай алган болсо дагы бардыгы ошол кезегин ачык айкын, кандай акча түшүп атат, кай жака кетип атат, бардыгы айдан ачык көрүнүтүү зарыл. Ошондой эле Келечек Турак Жай кооперативи ачылгандан бери бүгүнкү күнгө чейин ушундай тартип менен иш алып барып келебиз. Бүгүнкү күндө деле Кудайга шүгүр турак жай алып аткан жарандар бар азыр деле. Турак жайга катталат элем, турак жайлуу болот элем деп кадам таштап, биздин Келечек кооперативинин турак жай кооперативге үчөлүккө катталып аткан адамдар деле жок эмес. Келечек кооперативи дагы алдыга койгон максаттар, пландар, ойлор өтө чоң. Ал максатка кооперативде иштеп аткан сотрудниктер өзүбүз эле жетебиз деп айткандан алыспыз албетте. Буга Келечек Турак Жай кооперативинен турак жай алган жарандар жана кезекте тургандар, жаңы катталам деген адамдардын жардамы менен Кудай буйрса, чоң пландарды ишке ашып, ойлогон ойлорубузга, максаттарыбызга, тилектерибизге жетебиз деген ойдобуз. Келечек Турак Жай кооперативине кызыккан жарандар болсо, сиздер үчүн ар дайым эшигибиз ачык. Келиңиздер, толук маалымат алыңыздар, катталыңыздар. Турак жайлуу болуп калышка биз себепчи болсок, Кудайга шүгүр деп дагы өзүбүзчө чоң иштерди жасаганга аракет кылабыз. Келечек Турак Жай кооперативи сиздердин үмүтүңүздөрдү актап, ушул күнгө чейин кандай кырдаалдар болбосун, жумушунун тактыгынан мүчөлөрүбүздүн ишеничин актап келе жатабыз. Бул менен чектелбестен алдыга койгон чоң кыялдарыбызды ишке ашырып, турак жайга муктаж болгон ар бир жаранды үйлүү болуусуна болгон күч аракетибизди жумшай бермекчибиз.